Көп өтпөй сессия болду, каникулга тарадык. Кайрадан сабак башталганда Бахит сабакка 3-4 күн кечигип келди. Келген күнү тынч жүргөн эртеси күнү унчукпастан эле бир курманы ар кайсы кызга сунуп жүрөт. Албай койсо башкасына көтөрүп барат. Мага чейинкилер албай койгондуктан апамдын сөзү эсиме түштү. Алдым. Ал менин кечирим сураганым болсун деп ойлодум да жеп койдум. Муну кечирим сурагандык катары түшүнсүн дедим өзүмчө. Арадан бир жума өттү окшойт, чынында канча күн өткөнүн билбейм, бирок бара-бара Бахит жөнүндө көбүрөөк ойлоно баштадым. Сабакка барсам эле мени телмирип карап отурат. Менин ар бир кыймылымды жаздым кетирбейт. Телехранительдей эле кайтара берсе кыздай болот экенсиң. Күн өткөн сайын мен да өзгөрүп, анын тиктешинин уламбы ар бир кыймылымдын туура же туура эмес экенин талдап ойлонуп иш кылчу болдум. Апам да досторум да өзгөрүп баратканымды айтып жүрүштү. Кайсы жагына өзгөрүп баратам деп сурасам, жакшы жагына деп коюшат. Сүйүнүп калам. Бахит да өзгөрдү. Мен ал жөнүндө көбүрөөк ойлонгондуктан анын кыймыл аракетине көз салып, үйгө келгенден кийин ар бир кыймылын, баскан турганын көз алдымдан өткөрүп көп ойлончу болдум. Анын ушинтип карай бере турганы тууралуу дос кыздарыма айтып бердим. Алар сүйүү дешти. Өзүм да аларга ишенип сүйүү дедим. Ал ушинтип айтып турбай, билинбей жан дүйнөңө бүлүк салып келет тура. Менин маанисиз, акыры түгөнбөгөн максатсыз ойлор акырындап жей баштады. Ошол күндөр күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал баштагыдай эле сүйлөбөйт, бирок мурдагыдай алыстан карабай жакындап келет. Мени таң калтырган нерсе дайыма экөөбүз тиктешип отургудай жерден орун алат. Лекция жазбайт, мугалимдин сөзүнө да көңүл бурбайт, тиктеген эле мен. Башында анча маани бербесем, кийинчерээк курсташтарым бизди гана карап отургандай сезиле бергендиктен уялчу болдум. Кийинки күндөрү эртең менен көргүм келип, эңсеп келем да сабак бүткөндө аябай жиним келип туталанам. Көпчүлүгү ушунча мезгилден бери карап отуруп, эки ооз сөз сүйлөбөгөнүнө кыжырым келет. Бир күнү анын сүйлөй ала турганын текшерип көрүү идеясы башыма келди. Чын эле сүйлөйбү же баягыда жөн эле бизге ошондой элестип кеттиби экен? Сабакта звонок болгондо балдар кайда кеткени белгисиз бир жака кетип, киришке болгондо кечикпей жетип келишчү. Звонок болгондо эшиктен кыйла алыс отургандан балдар менен кошо чыга жөнөөгө мүмкүн болбой калды. Анын үстүнө көкүрөгүмдүн түпкүрүндө дагы бир түпөйүл сезим сен кайда барасың дегендей токтотуп калды. Бирок эшикке сүйлөгөн жан дүйнөм жеңдеңдөнүп, эптеп сүйлөлүп коридорго чыктым. Студенттер өтө көп экен. Биздин курстун балдары көрүнбөйт. Жүрөгүм бош калгандай ооруп кетти. Бир ирмем элеңдеп эки жакты карандым да кандайдыр бир баш оогон жакка жөнөдүм. Кайда баратканымды да өзүм билбейм. Бир маалда Бахиттин көз алдыма элестей түштү. Элестеп кеттиби деп элеңдеп туруп калдым. Чын экен, өзүмдү кармай албагандыктан тепкичтин так ортосунда туруп калыптырмын. Каткырыктар угулду. Мага күлүп жаткандай бүткөн боюм калтырап, тердеп кеттим. Жүрөгүм ылдыйлады. Менин алактап калганымды байкаган Бахит жанындагы тажиктерин калтырып, биз баарыбыз тең тажик дечүбүз жаныма келди. Аны күткөндөй болуп ордуман жылбай турганыма ызаландым, бурулуп кеттим. Артымдан жете келген ал: "Мени издеп жүрөсүңбү?" деди баягы аңкоо жылмайуусуна салып. Колумдан кармаса ыйлап жиберчү дейм. "Сен эмнеге издемегилем? Просто басканга болбойбу?" Акшый акырадым. Мейли, издебесең издейсиң", деди да бөлөк унчукпай басып кетти. Мен өзүмдү элдин көзүнчө ыза болгондой сездим. Өкүрүп бакырып ажаандангым келди. Менин мындай кылыгымды көтөрө турган ал ким эле деген ойда өзүмдү бекем кармады. Буга да апамдын ошондой бекем адамдар болот сөзү түрткү болду. Ушунусу өтүп кетти, мындан ары карабай койбосом болду эми. Аны аябай жек көрөм деп өзүм убада берип келем. Мындай убада кылганымда дайыма көгөрүп аткарчумун, бирок бул жолу анта албадым. Ошондон кийинки ар бир минута ал жөнүндө ойлор менен алпурушуп өттү. Ал ойлордун менин бир пикирге келбей жатканынан улам деп эсептедим. Үйгө баргандан тартып жан дүйнөм экиге бөлүнүп, бири мага болушса, бири Бахитке тартып далай оораландым. Мындай эки ача пикирге мурда туш келбегендиктен өтө кыйынчылык түзүлдү. Анда санда минтип кыйналбай эле унутуп коеюн деп канча далалаттандым, бирок канчалык күрөшпөйүн, ал ойлор ошончолук тырышып менден кетпей жаткандай туюлду. Кичине ага буга алаксыганым менен кайрадан анын элеси мээме кылтый түшөт. Болду, анан далайга бушайман кылат. Акыры Бахитке болушкан сезим жеңди. Чындап келгенде өзүм күнөөлүүмүн да дедим. Эгерде мен анын артынан чуркап барбаганда ал балдары менен сүйлөшүп турмакта, сабак башталганда келмек. Бирок баары бир түпөйлүү ой калды. Эмне үчүн ал өзүнө ушунчалык ишенет? Эмне себептен мен анын артынан издешим керек? Ойлонуп көрсөм, өзүнүн кандайдыр бир чындыгы бардай. Анткени өзүм издеп барбадым.